Салам достор, биздин бизнеске кээ бир учурда маалымат берип, түшүндүрүп баштасаң, мен мурун катталгам, мен мурун иштегем дейт. Ошол боюнча кыскача маалымат берип кетсек, сиз мурун катталгам деген, бул деген кээ бир учурларда катталган менен сиз өчүп кеткен болушуңуз мүмкүн. Ошон үчүн эгерде сизге бул бизнес кызык болчу болсо, кээде көп учурда ушундай болот. Мурун мен бул жагын билген экен, фабилик деген бул жагын билген эмес экен дешет. Анан биз презентация биз маалымат бергенде мен мындай сонун бизнес экенин же мындай жактары бар экенин билген эмесмин дешет дагы. Анан кийин карасак катталган болот. Ошол мезгилде сиздин эсиңизде болсун, ушул жөнүндө айтып кетейин. Эгерде сиз өчүп кеткен болсоңуз, сиз каалаган адамга катталып иштей берсеңиз болот. Эгерде сиз өчө элек болсоңуз, сиз анда ким сизге эмне убада бербесин, эч кимге катталып иштесеңиз болбойт. Сиз өчүшүңүз керек. Эгерде сиз башка адамга катталам десеңиз. Бирок өчүш шарт эмес. Сиз ошол мурунку командаңыз, мурун сизди ким каттаган болсо, ошол адамдарга кайрылып, алардын жогору жагында лидерлер бар, эгер алар иштебей калган болсо, кураторлор бар, наставниктер бар, директорлор бар, драгоценный директорлор бар. Кимди тааныйсың, жогоруда бизнеске үйрөткөн десеңиз айтат. Ошол адамдын номерин алып, ошол адам менен таанышып, киришип иштеп баштасаңыз болот да. Буга эч кандай тоскоолдук жок. Болгону ошону сурап билиңиз. Эгерде сиз өчүп кеткен эмессизби билбесеңиз, анда сизге маалымат берген адамга сиз дайым кайрылсаңыз болот. Бул боюнча түшүндүрүп кетейин. Эгерде сиз мурун катталып туруп бир дагы заказ кетирбеген болсоңуз, анда сиз катталган күндөн баштап 6 айдан кийин өчүп кеткен болосуз. Эгерде сиз катталгандан кийин жок дегенде бир өзүңүздүн жеке кабинетиңизден телефон аркылуу заказ кылган болсоңуз, өзүңүздүн жеке номериңизден, анда сиз акыркы жолу заказ кетирген болсоңуз, ошол заказдан баштап 13 айда өчөсүз. Башкача айтканда, мисалы азыр март 23-жылы сиз катталдыңыз да заказ кетирдиңиз, же буга чейин катталдыңыз 23-жылдын мартында заказ кетирдиңиз. Демек сиз 24-жылы апрелде өчөсүз. Ошондо гана сиз башка каалаган жакка катталсаңыз болот. Ошондо гана сиз өзүңүз каалаган наставник сизге жакшы маалымат берип аткан адамга катталсаңыз болот да, же жакшы үйрөтөт деп эсептеген. Ага чейин сиз убактыңызды кетирип башка командага өтөм дебеңиз. Эгер өчө элек болсоңуз, анда убактыңызды кетирбестен ошол сиз кайсы команда сизди каттаган болсо, ошол командага катталып иштей бересиз. Мунун эч мындай ой мен ал жакты тааныбайм деп коркуштун кереги жок. Сиз дайым таанышып алып, ошол наставнигиңиз менен иштеп кетсеңиз болот да. Наставниктердин ичинде ар кандай күчтүү наставниктер бар. Дагы бир айта кетчү нерсе, албетте биздин бизнесте сиз мурун иштеп көргөн дегендер болот. Мен иштеп көргөм, илиги жете албадым дегендер болот. Бул учурда сиз анда бир нерсени эске алышыңыз керек. Командалар ар кандай көз караш менен, ар кандай подход менен иштейт. Ар кандай ыкмалар менен иштейт да. Кээ бир командалар өзүң үчүн ал деп, өзүң үчүн алганын каттайт, бизнес үчүн да айтпайт. Ошондойлор да бар да. Же айтышы мүмкүн, баарын айта албайт. Эмнеге? Айтуу үчүн куралдар жок, презентациялар жок, жаздырылган видео түшүндүрмөлөр жок да. Аны жолукканда гана айтып берет сизге. Жолукканда убакыт болбой калса айтып болбой калат. Ошондой командалар бар. Балким сиз ушундай командада иштеп жүрүп, маалыматыңыз толук болгон эмес, анда эми толук маалымат ала башташыңыз керек болот. Же болбосо ошондой командада иштегенсиз, мен иштедим деп ойлогонсуз, бирок сабактар болгон эмес. Бардык эле командаларда сабак бар деп айта албайм. Сабак бар командалар бар, сабактар жок командалар бар. Кээ бир командаларда сабагы өтө аз, 5-6 бир видеосу бар, прямой эфир болду. А так, мисалы үчүн биздин командада 500ге жакын видео сабактар бар да. Ошон үчүн ар кайсы команда ар кандай. Эгерде сиз мурун иштеп көрүп, бирок өчүп кеткен болсоңуз, ийгиликке жетпеген болсоңуз, сиз эми өмүр бою ийгиликке жетпейм деген түшүндүрбөйт. Балким сиз анда башка өчүп кеткен болсоңуз, башка командада иштеп көрсөңүз да болот да. Балким ошол сиз иштеген командада жетише элек деңгээлде сабак болгон эмес. Буга да көңүл бурсаңыз болот да. Кээ бир командаларда мисалы үчүн көрүп жүрөбүз, каталог сайын 50 балл жап, 50 балл жап, 50 балл жап деген командалар да бар. Муну мен туура эмес деп туура дебейм. Бул кимдир бирөөгө туура келет, кимдир бирөөгө туура келбейт. Биз мисалы үчүн 50 балл жаппай эле өзүңө каалаган убакта ал, бирок башка дүкөндөн албастан ушул дүкөндөн ал дейбиз. Анан киреше чыга баштаганга жакындаганда сен ошого чейин уже 50 балл алып үйрөнө башташың керек. Эртең киреше чыгыш үчүн сен 50 балл жасашың керек болот. Ошого чейин сен уже 20-30 балл жасап үйрөнө башта. Анын үчүн бизде сатуу сабактары бар. Сатыш үчүн эмес, реклама кылып атып адамдарды катташ үчүн. Реклама кылып атып мен аркылуу ал деш үчүн, сатыш үчүн эмес. Сатпастан сатуу деген сабак бар, продукция боюнча сабактарыбыз бар. Ошондой эле сатуу баскычтары деген сабактар бар. Ошолорду көрүп койсоңуз, сиз оңой эле адамдар менен сүйлөшүп атып эле, мен алайынчы, мага кантип алсам болот деген суроолорду бердирип атып, оңой эле заказ ала турган болуп каласыз да. Аны үчүн көтөрүп жүрүп сатпайсыз. Анан кантип өз продукцияңызды акысыз кылып алсаңыз болот деген сыяктуу бизде сабактар бар. Ошол сыяктуу сабактарды көрүп, анан 50 балл жасаш оңой болуп калат деген көз караш менен иштейбиз. Кээ бир командаларда болсо, каталог сайын, ай сайын товар ал деп үйүнө склад үйдүрүп берген командалар да болуп калат. Бул туура деп туура эмес деп айтыш менин максатым эмес. Кимдир бирөөгө туура келет, кимдир бирөөгө туура келбейт. Эгерде сиз ошентип кыйналып калган болсоңуз дагы, болду мен фабрика колуман келбейт экен деп ойлоштун кереги жок. Жок, команданы кантип иштешине сураштырып билсеңиз болот. Ошол командада иштөө сиз өчүп кеткен болсоңуз, сизге туура келеби же туура келбейби? Өчүп кеткен болбосоңуз, анда сиз тандай албайсыз. Анда сиз тандаш үчүн бир гана өчүшүңүз керек болот. Демек 1 жыл же 6 ай күтүшүңүз керек болот. Ошондо гана сиз тандай аласыз. Ага чейин сиз кайсы жакка катталган болсоңуз, ошол жакта иштейсиз.
Анан ошол эгер өчүп кеткен болсоңуз, андай сиз тандасаңыз болот да. Ошого мен ийгиликке жетпедим эле мурун жасай албадым эле деп токтоп калбаңыз. Менин бул боюнча мен мурун жасап көргөм, колуман келбеди деген видео бар да, мына могу жерде ссылка боюнча көрсөңүз болот. Ошол жерде мен толугураак маалымат берип кеткем. Ошон үчүн сиз мурун колуңуздан келбей калган болсо, анда ал жерде көп факторлор бар да. Көп факторлор бар. Анан деги эле баштаганда колуңуз келбей калган баардыгыбыздан болгон да ал нерсечи. Анан кээ бир командалардагы көз караш, ыкмалар сизге туура келбей калган болушу мүмкүн. Кээ бир командалар болсо азырга чейин онлайнда өздөштүрө элек да. Онлайн иштейбиз дейт, бирок чынында онлайн иштөө үчүн куралдарды жасаган эмес. Ошондой да. Ошон үчүн команданы туура тандасаңыз дагы, балким кээ бир учурда команданы туура тандагандан да болот да. Ошон үчүн наставникти команданы тандаса боло турган мезгилде келип калды, эгерде сиз өчүп кеткен болсоңуз. Себеби дегенде, азыр командалар, ар кайсы жолдор менен иштейт. Бизде бриллианттар командасында мисалы үчүн 500ге жакын видеобуз бар, үйрөтчү акысыз сабактар да. Ушундай акысыз сабактар бар. Бирок акча төлөп окуучу да сабактар да бар. Алар да керек. Акысыз сабактар да керек. Ошон үчүн бул жерде мурун ийгиликке жетпеген болсоңуз, балким сизге бирдеме жетпей аткандыр. Сабактар жетпегендир. Балким онлайн иштөө техникалар анча өнүккөн эмес сиздин командаңызда балким. Ошон үчүн бул жерде карап көрүңүз, көптөгөн факторлордон көз каранды. Эгерде сиз мурун иштеп көрүп, бирок колуңуздан келбесе, балким сизге сабак жетишпегендир. Балким сабак болгон учурда дагы болот, адам өзү жетишерлик деңгээлде түшүнө элек болот. Адам өзү жетишерлик деңгээлде көз карашы, мамилеси өзгөргөн эмес болот да. Анан кийинки келгенде сиз уже башкача мамиле менен иштеген болосуз. Себеби тажрыйба алып калдыңыз жашоодо, башка бизнестерде иштеп көрдүңүз, башка тармактарда иштеп көрдүңүз, фабелик сонун экен деген ишеним менен келген болсоңуз, анда сиз команданы жакшылап териштирип тандап иштеп кетсеңиз болот да. Негизинен кээ бир адамдар ойлойт, наставниктен көз каранды. Жок, наставниктен көз каранды деп да айта албайбыз 100%. Сизден да көз каранды, наставниктен да көз каранды. Эки тараптан теңчи. Бирок көбүрөөк сизден. Эмнеге дегенде биздин командада толтур адамдар бар. Ошондой эле сабактар, ошондой эле сопровождение берилет, ошондой эле поддержка берилет. Бирок кимдир өсөт, кимдир өспөйт. Кээ бирлер бар, директор деңгээлге чейин чыгып таштап коюп кетип калгандар да бар. Көрдүңүз, ошон үчүн адамдын өзүнөн, наставниктен кандайдыр бир деңгээлде көз каранды, бирок 70%, 90% наставниктен эмес. 70%, 80% бул адамдын өзүнүн аракетинен, өзүнүн каалоосунан, өзүнүн ниетинен болот да. Өзүнүн канчалык деңгээлде каалашынан болот. Ошон үчүн бул жерде сиз бир гана наставникке таянбаңыз. Бирок команданы туура тандаганыңыз бул туура болот. Анда эмесе видео жаккан болсо лайктарды басабыз, видео менен бөлүшөбүз, катталабыз жана комментарийге ой пикирди жазабыз. Сиздер менен Мирлан Батырханов Мальдивадан сүйлөп кетти.